Бүгүн 11 март номер 70 мектепте эл аралык мектептерде тамактандыруу күнүнө карата туура тамактануу айлык маалымат кампаниясынын башталуу аземи болуп өттү. Ага Россия Федерациясынын билим берүү министрлигинин орун басары, вице-мэр Айжан Чыныбаева, Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын өнөр-жай тамактануу институтунун өкүлдөрү жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин орун басары келип катышышты. Дүйнөлүк азык-түлүк программасы өлкөнүн 700дөн ашуун мектебинде ден соолукка пайдалуу тамак аш менен камсыз кылууда өкмөттү колдоп жаткандыгына биз сыймыктанабыз, деди Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын Кыргыз Республикасындагы директору Андрея Баньоли. Мен ар дайым эле Бишкекте эле эмес, башка аймактарга барганда да тамактарын жеп көрөм. Бир жолку барганымда ашпозчу менен биргеликте чогуу тамак жасоо процессине катышкам. Тамак даярдоодо ар дайым жаңы жергиликтүү өстүрүлгөн өсүмдүктөрдү колдонушат. Андыктан бардык тамактары даамдуу жана организмге пайдалуу болот. Туура тамактануу айлык маалымат программасы окуучулардын ден соолугун чыңдоонун кызыкчылыгын жана каалоосун ойготууга, пайдалуу тамактарды жана азыктарды тандап алууга, балалык мезгилден баштап туура тамактануунун жүрүм-турумуна негиз салат. Дүйнөлүк азык-түлүк программасы Кыргызстандын өкмөтүнө мектепте тамактануу жөнүндө мыйзамды иштеп чыгууда колдоо көрсөттү. Бул өлкөдө мектеп окуучуларынын тамактануусун өнүктүрүүдө маанилүү жетишкендик болду. Буга Россия Федерациясынын каржылык колдоосу менен башталгыч мектептерде тамактанууну жакшыртууга багытталган мектеп тамак аш программасы ишке ашырылып келе жатат. Кыргызстандын бардык жашоочулары мектептерде тамак аш жаатында маселе көп экендигин түшүнүшөт. Ошондуктан биз артка чегинбөөгө жана кадам сайын байкалаарлык өзгөрүүгө жетүүгө аракет кылабыз. 2022 жылга чейин Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы жана Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү кошумча 200гө жакын мектепти аш болумдуу ысык тамак менен камсыз кылууну көздөөдө. Нурзат Ахматалиева, Өмүрбек Саматов, Сокол медиа порталы.